жаңы үйлөнүшүп, анан кийин баягы отко чакырып, анан туугандар да чакыра берет го. Анан кудача деп чакырышкан Таласка конокко. Барып анан ошол жакта мүзүр экөөбүз эми баягы конокко көп эле барып аттык негизи. Анан ошол маалда мен бир кызыл туфлим бар эле. Негедир бир ошол убакта бир туфлимдин такасы түшүп калып атпайбы? Анан кийин эле кетип баратам. Мүзүр мен эми кантип барам конокко, тиги такамда түшүп калбадыбы деп ошентсем анан мүзүр кое туруңуз азыр мен тиги эме кылып берейин, экөөнү теңдеп берейин деп анан экинчисине сындырып салып атпайбы? Анан ошо ойдон эле барып калдым баягы коноккочу. Анан өзүм эле баягы некомфортно. Ой, байке, укмуш амал көтөрбөйсүзбү сиз? Жок, эми ал сынганда мен акырын жабыштырып такып коюш керек го өзүнчө. Анан барат экинчиси кото сындырып салыш керек да. Десем эле анысы шлеп болуп калган. Ошентип анан абалдан чыккансыздар. Ошентип абалдан чыгып анан Болбосо кымбат туфли экен, жакшы сонун туфли экен. Анан кийин мага айтты да, могу туфлим сынып калды. Эми кандай кыласыз бул туфлисин немеси жапысы ушунчалык болуш керек. Анан мындай карасам, уже кагып берип коюш керек эле, бирок кагып бергенден ээринип, экинчисин кошо тартып отуруп ташка чабып отуруп анычы. Экинчисин кошо алып калсам, анан слансы кийип кетип баратат деген коюп коноккочу. Биягы туфли, биягы сланс болуп кеткен да. Эң башкысы кеп туфлиде эмес, сонун болуп конок болуп Таласка, кудача. Жакшы экен. Анан жогоруда дагы айтып калбадыңызбы? Эми баарын эле бул Yamaha тууралуу кеп кылып калдык го эфир сыртында. Ушундай эжем мага Yamaha сатып бердиле деп ошол тууралуу дагы угармандарга айтып бере турган болсо. Азыркы мен элдер угуп сыйлап угуп жүргөн биздин ырларыбыздын баары көбүнчөсү ушул мен кайнэжемдин алып берген Yamahасы болгон. Мен аны мындай как талисман катары сактап жүрөм. Дегенде ал убакта 510 деген Yamahaдан токтоп 730, 630, 730 деген Yamahalар бар болчу. Бирок 1000 деген Yamaha бул Бишкекте дээрлик бир мындай саналуу гана адамдарда бар болчу, бирок ал дагы аз болчу да. Бир экөө болсо ушундай 2-3 деле болчу. Анан мен эми андай деген эмесмин. Бир күнү Гүлмира айтып калды. Үйгө барсаң бир жакшы сюрприз бар. Сен кайнэжең сюрприз кылат деп. Чын эле үйгө барсам, үйдүн төркү тамында чоң кылып алып келип туруп, коюп коюп турган да. Көргөн көзүм ишенбейм. Ал убакта баягы Yamahага ынтызар болуп ушунчалык ойноп жүргөн мезгил ушундан кийин барып туруп эле ким алып келди десем, кайнэжең сага белек алып келиптир деп ошол ушундай бир сүйүндүм да. Бир ал убакта кээ бирлер баягы машинеге талгак болсо биз Yamaha талгак мындай көксөгөн эмеме жетип ушундай баягы жакшы ощущение болгондо анан ичине алып чыгып калсам тимине жылтырайт, жаркырайт, баягы сайып алып бир ойноп атам өзүмчөчү. Жыргап анан ошол дагы мен кээ бир эфирлерде ушул кайнэжемдин ушул эмесин айтып жүрөм да, ушул Yamahасына ыраазычылык. Азыр маңдайында отурат, дагы бир жолу ыраазычылык билдирет. Ошол Yamaha менен көп хиттер жаралды, көп ырлар жаралды. Мындай мен ойлойм, ушул кайнэжем мага чын жүрөктөн, чын ниеттен алып берген экен деп. Азыр дагы бар. Азыр дагы бар.